Аллах рахмат назары менен карабай турган адамдар туурасында. Алардын биринчиси ким? Колун никелеп алгандар. Жаштардын арасында жок эмес, бул себеп кайрылып келишип атат. Эмне кылсам деген жаштар. Чыдабай жатам, чөйрөбүз бузулган, маршруткага чыксам да, көчөгө чыксам да, каякты карабасам, жылаңачтар, анан эмне кылайын? Колум менен кумарымды кандырам деген жаштар бизге кайрылды. Бул нерсени ташташ керек. Бекерчиликтен келип чыгат да. Ошого мен айттым келген жигиттерге, ал кайсы учурда болот? Тог учурда, ач учурда, албетте тог учурда. Жаткан учурда, жалкоолук учурда. Мындай карасак, ошол жалкоо болуп, бекерчи болуп жүргөн учурда гана келип чыгат да андай нерселер. Болбогон ошол кылмыштуулар, неге эле окумуштуулар изилеп чыккан го? Уурулук, зулумдук, ошол нерселер адамдын качан бош, бекер болгон учурунда гана элесине келет, эсине келет. Бекерсиң, эмне кылганы, бир нерсе кылганы жумушуң жок. Ошондуктан да жумуштун барлыгы эмес, жоктугу проблема да. Жумуш жоктугу бул проблема. Көйгөй маселе ушул жерде турат. Ошондой экен, урматтуу жаштар, бекер болбош керек. Бекер учурда ушундай нерселер эске келе берет. Ошо жылаңач кыздарың эсиңе түшө берет. Ошо жылаңачтар эсиңден кетпейт. Бир нерсе менен алек болуш керек да адам ар дайымчы. Алек болбосоң, күнөө кылууга даяр болосуң сен. Ошондуктан да устаздардан айтат го, жаштык плюс боштук бар күнөөнүн башталышы. Бош болсоң күнөө кылышка даяр болосуң демекчи да. Күнөөнүн кылычы ушул боштук учурда кынынан чыгат да. Кимди кааласаң чоопто чаап саласың ал учурда. Ошондуктан да кынынан чыгарба. Бул дегени жалкоо болбо, бекерчи болбо. Армияда эмне үчүн күнөө жок? Мисал үчүн, ал жерде себеп тынымсыз ар дайым программа план менен иш кылышат. 5 мүнөт кийет, 5 мүнөт неме кылат. Ар дайым чургашы дагы өзүнүн сабактарындагы өзүнүн ордунда болгондугу үчүн, китеп учурунда өз ордунда болгондугу үчүн. Армияда мисалы бекерчи солдат жок да. Ошон үчүн күнөө кыла албайт ал жерде. Ошондой аурасы таза жер. Бул жерге чыкканда мисал үчүн бекерчилик, жалкоолук, өз эркиң өз колуңда. Ошондой экен, бекер болбош керек, бекерчи болбош керек. Бекерчиден Кудай безер дейт го. Ата-эне дагы бардыгы безер сенен, эгер бекерчи жалкоо болсоң. Кимге пайдаң бар? Эгер бирөөгө пайдаң болбосо бул жашоодо жашашың кыйын. Неге эле бирөөгө пайдаң болбосо сен эч кимге пайдаң тийбесе, эч кимге жардам бере албасаң, анда албетте сага эч ким жардам бербейт. Жардамды кыл, ошондо күтөсүң жообун. Эч нерсе бербей туруп кантип бир нерсени алышты талап кыласың. Биринчи бер. Бул бериш дүнүйөсүндө бер. Муну дос эмес, муну досум таштап кетти дейби? Ал өзү кандай дос болду бирөөгө? Бирөөгө канчалык татыктуу, лайыктуу дос болуп берди ал? Ошого салыштырылат. Досум жок дей береби, демек ал дагы татыктуу дос боло алган эмес бирөөгө. Душманым көп дей береби? Ал дагы демек бирөөлөргө душман болуп койгон болушу мүмкүн убагында. Ошондой экен, жакшыга жакшы, кеңге кең, тарга тар дүйнө демекчи. Бул колун никелеп алгандар, колу менен кумарын кандыргандар. Жаш ким, кары ким айырмасы жок, муну токтотуш керек. Мындан чыгуунун оңой жолу ушул ораза кармаш керек, ибадатта болуш керек, бекерчи болбош керек. Айтып атам, бекерчи учурда келип чыгат мындай нерселер. Жалкоо болгон учурда келип чыгат. Жейсин, ичесин, уктайсың. Итогу жыйынтыгы эмне болот? Албетте кумар кандыруу болот. Жашоодон бир максатың жок, планың жок, жөн эле жүрө берсең, ушундай күнөөлөргө аралашып жүрө бересиң да. Ал эми урматтуу мекендештерим, экинчиден бул биринчиси колу менен кумарын кандыргандар, колун катын кылып алгандар туурасында болду. Ал эми экинчиси бүгүн биздин дагы жогору жактарга келип талкуу болуп жаткан эркек эркекке үйлөнөт. Лут алейхисаламдын коому кандай балеге душар болушту, кандай кырсык апаттарга душар болушту. Лут алейхисаламдын, Лут пайгамбардын коомундагы жөрөлгөлөрдү кылуу. Эркек эркекке үйлөнсө болот, аял айалга үйлөнсө болот. Айвандан дагы төмөн
Биз маданияташып кеттик, эми мындай болуп кеттик, демократияга жеттик. Эми булардын укугун коргош керек, билиш керек, бериш керек, өзүнүн закондорун чыгарып бериш керек, мыйзамдарын колдош керек деген чала сабат, акылсыз, айбанда дагы төмөн түшүп кеткен кээ бир адамдар туурасында. Албетте сиздер эмес, биз эмес. Бул кээ бирлер туурасында. Булар тууралуу өтө көп айттык. Иншалла бул нерсе жок бизде, болбойт дагы, болушу мүмкүн эмес. Бул экинчиси экен, урматтуу мекендештерим. Ал эми үчүнчүсү бул арак ичкендер, токтоосуз арак ичкендер. Үчүнчүсү. Бир күн мечитте, бир күн карасаң аракты кучактап жүргөн болот. Ошондойлор дагы жок эмес. Бул үчүнчүсү арак маселеси болду, аракты токтотуш керек. Кандай учурда болсо да токтотуш керек. Ишене бериңиз, арактын өтө көп зыяндары бар. Мээге, башка өзүңүзгө, ден соолугуңузга өтө көп зыяндары бар. Арак зыян эмес, арак өмүрүн кыскартып койбойт, ден соолукка эмес. Андай болсо дагы акчаңыз кетип атат, убактыңыз кетип атат да бул нерсеге. Өмүрүңүз кетип атат. Арак ичпей туруп эмне иштерди кылып салат элеңиз да, өзүңүз айтып көрсөңүз. Арак ичип туруп эмнеге жетип калдыңыз, ошону айтып койсоңуз эми. Ошондой экен, арак токтотуш керек. Бул үчүнчүсү болду. Дагы буга кошумча күнөөлөрдөн, урматтуу мекендештерим, кээ бир күнөөлөр бар. Биринчиси текебирдик. Текебирдик эч кимге жакпайт. Моюн көтөрүү, бул текебирликке ар дайым кошумча жүрөт, чектен чыгуу. Буга жөнөкөй мисал айтайынбы? Шайтан. Шайтан алейхилана биринчи текебирдик кылды да, эмнеге мен оттон жаралып топуракка сажда кылам деген суроону берди дагы, текебирдик кылды. Эмнеге мен 5-70 жип минип алсам тикодоого жол берем? Эмнеге мен үйүм 2 этаж болсо муну конок кылып чакырам, мисал үчүн. Деген суроолорду өзүңүзгө берип, жообун ушул нафске коюп койсоңуз, бул албетте жыйынтыгы эмне болот? Шайтан эмненин аркасынан шайтан болуп кетти? Албетте текебирликтен айналат. Мына жыйынтыгы. Эмнеге алып келиши мүмкүн сизде? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, текебирдик чектен чыгат экен. А чектен чыгуу үчүн буйруктун бузуш керек да, приказды аткарбаш керек. А Кудайдын буйругун аткарбай койду шайтан текебирдик аркылуу. А чектен чыкты. Чектен дагы чыкты. Чектен чыккандыгы үчүн шайтан болду. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, ал эми үчүнчүсү кызыгуу. Ар нерсеге кызыга берет. Бүгүн нафстын каалоолоруна кызыгат, дүйнөгө кызыгат, кыздарга кызыгат, машинага кызыгат, айтор. Кызыгыш көз ар дайым кызыгып турат да, ойноп турат. Бирок эч нерсеге тойбойт. Кызыга берет, жаңысы чыгат. Бул жашоо жарык дүйнөсү. Бир машина чыгып калса, ошо фары кичине өзгөчөрөөк болот. Машинасы кичине эгизирээк болот. Объему кыскараак болот, болду. Бирок ошол эле машина, ошол эле жерге алып жеткирет. Же газ менен, же бензин менен, болду, же ток менен. Ошол эле кичине өзгөчөлүгү бар, бирок ошонун дагы баары кызыгуу, нафс каалай берет да, кызыгуу менен кете беребиз адамдар алдан. Бирок ошол эле жерге жеткизет. Ошол эле унаа, ошол эле запчас, ошол эле неме. Бирок урматтуу мекендешим, мындай карасаңыз, ошол кызыгуу маселеси да бул жерде. Жөнөкөй мисал келтирейин. Адам алейхиссалам каерде эле? Жана аны эмне бул дүйнөгө алып чыгып койду да? Жебе деген мөөнү жеп туруп, шайтан келип кызыктырды да, кызыгышы алып кетти аны. Аны каяка чыгып калды Адам алейхиссалам? Адам атабыз. Кызыгуу эмне кылып койду да, мисал үчүн? Сизден кызыгуу ал жака бул жака алып келип коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн мисалы бирөө кызыгат машинага, машина жакшыраак, аны алат, кичине минет, анан дагы башка машинага кызыгат. Тээ алдынан көрүп калды, башка бирөө өтө сонун өтүп кетти машинада, ага кызыгат, кичине өтүп дагы башкасына кызыгат. Айтор, кызыгыш күчтүү да, адамдын кызыгышы бүтпөйт. Андан кийин мисалы кээ бирөөлөр бар, тынбай, тынымсыз кыздар менен сүйлөшөт, бирөөсүнө көңүл калат. Айтайын дегеним, адам ошол эле рахатталат да, бир эле рахатталат, бир эле жыргаачылыкталат. Бирок ошондон ар кимден алгысы келет да, бир рахатты. Бир ошол рахат менен токтоо, сабыр кылуу, бул сабыр чындыгында. А бирок ар кимге секирүү, бул албетте аяга барып сени жок кыла турган нерсе. Кызыгуу Адам алейхиссаламдын кандай бейиштей болгон жашап жаткан жеринен кайсы жерге алып чыгып койду да. Бул дүйнө үчүн аракет кылабыз, дүйнө акырында бизге кепинден башка эч нерсени бербейт. Адам алейхиссалам эмнеге жетти?
Биз урматтуу мекендешим эмнеге жетебиз? Кызыгуунун аркасынан кете берсек. Ошол эле жыргалчылыкты аласың да, ошол эле кумарды аласың. Мисалы үчүн кыздар менен сүйлөшкөн жаштарга айтам да. Ошол эле кумарды аласың, бирок тынымсыз кыздарга бара берет, тынымсыз сүйлөшө берет да. Ар дайым алмаштырат. Анын көзү кичине башкача, анын кашы кичине суулуураак же оозу кичине чоңураак болушу мүмкүн, бирок ошол эле жыргалчылыкты алат да. Жеткен тагдыры да дагы. Жыргалчылык береген, акыры аяктап келе турган кумары береген. Бирок ар түрдүүлүктү издей берет. Көз тойбойт да. Өстөйт, көз тойбойт деген ошол. Урматтуу мекендештер, биринчиси эмне дедик? Албетте, теке бирдик четтеп жүрөт, четке кагуу, четтен чыгуу, адам жетелеп жүрөт экен да, теке бирлик аны жетелеп жүрөт экен. Кызыгуу. Бул үчүнчүдөн. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул күнөөлөрдөн болду. Жакшылыкка жакшылык кайтат, жамандыкка сөз кайтат. Жакшылыктын сообун, жамандыктын жазасын берүүчү Аллах эч качан өлбөйт. Ушун андык билип ишенишибиз керек, урматтуу мекендешим. Бир адам бар экен, кемеде сапарга чыгып, кемеде кетишип атса, бир жандагы учуп кетип аткан кайык онап жыгылып, адамдар чөгүштү баштайт экен. Ким муну адамдын экөөсүн куткарса, мен ушунча сом тыйын берем деп бир бай кыйкырат экен да. Анан баягы сүзгөндү билген адам шапшып, кийимдерин жече-буша таштап деңизге түшүп, баягы адамды эки адамдын ортосуна сүзүп барып, бир адамды карайт экен дагы жиркенип экинчи адамды чыгарат экен кемеге. Чыгаргандан кийин баягы адам үстүнө чарчыларды, билекелерди коюп, титиреп бир-бирибизде отурат, андан кийин тыйынды эсептеп алып атат баягы байдан. Бир кичине илими бар, акылдуу адам келип, сен адамдарды эмне үчүн тандадың? Деңизге түшкөндө сандай вариант бар эле. Бирөөсүн тиктедиң, карадың дагы экинчи адамга карап, андан кийин экинчи адамды чыгардың. Эмнеге мынтип тандадың деди. Эмнеге биринчи эмес экинчини? Биринчини чыгарсаң болот эле. Эмнеге экинчини тандадың дейт. Ошондо ооба түштүм мен. Биринчи караган учурумдагы адам ал мага убагында зулумдук кылган эле дейт. Ал эми экинчи адамды карадым, тиктедим, ал убагында мен чөлдө алсыз үшүмдөн кетейин деп чаңкап, жерде туклап калган учурумда ал мага суу берген, жардам берген, төбөсүнө учкаштырып мени чөлдөн алып чыгып кеткен адам эле. Мен көрдүм, кубандым, сүйүндүм, алып чыгып кеттим, аны куткардым дейт. Ана ушул жерде сен куткардың, өзүңдү куткардың дейт. Себеби бул убагында чөлдө сага жардам берген бул адам дагы сени куткардым деп, өзүнү куткардым деп ойлогон эмес. Сени куткардым деп ойлогон. Аллахтын ыраазылыгы үчүн сени куткардым деп ойлогон. Бирок ал өзүнү куткарган эле. Кудум азыр сен куткарганың сыяктуу. Ар ким жакшылыкты өзү үчүн кылат, урматтуу мекендешим. Ооба, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылабыз, бирок Аллахка биздин жакшылыгыбыздын эмне пайдасы бар? Эч кандай. Биз эмне кылсак өзү үчүн кылабыз. Жакшылыкты да, жамандыкты да. Бирок экөөнүн тең жообу келет сөзсүз түрдө. Ошондой экен, күнөө маселесин ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Бул арам нерселерге жакындабаш керек күнөө маселесинде. Сөзсүз түрдө кайтат экен, сөзсүз түрдө жооп болот экен. Анда эмне кылабыз ал нерселерди кылып, арам нерселерди кылып. Чындыгында, урматтуу мекендешим, мындай карасак, сыртка чыгың, магазин бар. Барлык нерсе байкалып билинип эле турат да. Биз жашпала учурубузда бул көчөнүн башыга чыгыш дагы биз үчүн интерес эле, кызык эле да өтө. Ал жерде эмне бар? Атабыз мына эшикти жаап коюп, кирбей эшикке десе, эшиктин артында эмне бар деген суроолор бизди өтө кыйнай берет эле. Кызыгуу көп нерсеге түртөт адамды. Чындыгында айда эмне бар биз билбейбиз азыр. Себеби бардыгыбыз учуп көрө элекпиз ал жерге. Ооба, кем учуп келгендер илимпоздор мына нерсе деп айтышы мүмкүн, бирок биз көзүбүз менен көрө элекпиз. Марс, жылдыздар, бизге көрүнгөн алымдарда эмнелер бар, эмнелер жок. Учуп жүргөн планеталар. Жердин асты толук түрдө изилеп турулу элек. Деңиздердин асты толук түрдө изилденип турулу элек. Биз билбеген өтө көп нерселер бар. Ишенсеңиз, урматтуу мекендешим, биз көлдү ала турган болсок, ысык көлдү ала турган болсок, ысык көлдө бир тамчы сууду мындай чыгарсак, адамдын билген ушул бир тамчы суучалык да. Адамдын илимдин жетишкендиги ушул бир тамчы суучалык. Ал жерде ысык көлдөй нерсе турат. Биздин кызыгуубуз ошол нерсени үйрөнүүгө түртө берет да.
Мына чыгып жаткан фантастик кинолорго маани бериш керек. Бул кинолорго карасаңыз өтө кызыктуу нерселер чыгат да. Учуп кетип аткан адам бутага бир нерсе уланган, ошол нерседен от чыгып учуп кетип аткан болот. Анан эле бул чында бул кинолордо акыйкат бар. Кийинки жылдарда эгерде ушул өнүгүү прогресс ушул жактан кете берсе, кийинки буланып ушул нерселер чыгат дегени да. Убагында телефон деген ушул жерде туруп алып 20 метрден сүйлөшсөң болот экен десе, 1990 жылдагы адамдар ишенбейт эле да. Кийин Nokia, кийин Samsung, кийин Apple ошентип чыгып өнүгүштү адамдар. Азыр телефон жөнөкөй нерсе болуп калды. А телефон биринчи чыккан учурда интернет өтө кызык нерсе эле. Интернетте YouTube бар экен, башка деген нерселер жок эле да. Кийинки булар дагы өнөктү. Адамдар ошо өнүгүштө кете берсе, адамдар ачыматында учуп калат. Жөн эле мисал үчүн да. Адамдар техника жаатынан жетише берсе, балким жел дагы изилдейт, деңиздердин астында бүт изилдейт. Кызыгуу бизди түртө берет ошол нерселерге. Адам баласынын кызыгуусу бар экен, кызыгуусу көтөрө берет. Же өлтүрө берет. Өлтүрө берет деген арам маселесинде, өстүрө берет деген адыл маселесинде. Ошондуктан да чектеп берген ислам дини.